Assalamualaikum. Келиңиздер эми ушул программаны кандай иштешин кенен көрсөтүп берейин. Биринчи бизде 5 бөлүм бар: сатуу, склад, тизмелер, кардарлар, отчеттор бар. Биринчи очередь складка кирип, товарларыңыздарды жүктөп аласыздар. Кеңинсиздер биринчи кийимди көрсөтүп берейин. Бул жерге атын жазабыз. Мисалы шым деп коелу. Шым кара деп жазайлы атын. Бул жерге линейка менен койсок болот. Мынакей бул жерге жазабыз. 42, 44, 46, 48, 50 дейли. Бул жерге алган баабызды жазабыз. Мисалы 200 сом. Сатуу баабызды жазабыз 550. Бул жерге оптом сатсак, оптом баасын жазып коебуз. Мисалы 350 деп коелу. Бул жерге ар бир размерден канчадан? Эксер 10дан деп коелу. Ушинтип базага кошуп коебуз. Базага кошулду. Биздин шым линейка менен. Ошондой эле бул жака үчтүктөп деле койсок болот. Линейканы алып коебуз. Анын үчүн бир эле размер койсок, мисалы көйнөк дейли. Көйнөк. Бул жерден үчтүгүн тандасак болот. Килограмм, литр, метрин тандап койсок болот складка. Кеңинсиздер көйнөктүн размери мисалы 50 деп коелу. Бул жерге алган баабызды жазабыз. 200 сом. Сатуу баасын жазабыз. 1000 сом дейли. Оптом сатсак, бул жерге оптом баасын жазып коебуз. Мисалы 500 сом деп коелу. Анан канча келди? Мисалы 100 штук болсо 100 дейбиз дагы. Базага кошуп коебуз. Ушундай кылып товарыңыздарды складка кошуп аласыздар биринчиси. Андан кийин бул жерге сатуу бөлүмүнө өтөбүз. Бул жерден оптом сатсак болот, линейка менен сатсак болот. Ушул галочкаларын күйгүзүп коебуз да. Кийин жөн эле бир эле размер сатайлы. Анын үчүн эч бир мемесине тийбейбиз. Розница сатып алсак, мисалы шым деп коелу. Шым деп жазганда складтагы кийимдер чыгат. Кийинчи 50 размер сатайлы, кара шымдычы. Жөн эле тандайсыздар, анан бул жерге сан жазып коесуздар. Мисалы 1 штук деп коелу. Корзинага кошобуз. Бул жерге сатын басабыз. Бул 1 штук шым сатылды. Мынакей, кардар 5 сом калды. Отчет бөлүмүнө өтсөк, ушуну көрсөтүп турат барынчы. Бул жерде возвраты деле бар. Мисалы возврат болуп калса, возвратты басабыз дагы. Мисалы 1 штук возврат болсо 1 дейбиз. Мынакей, товар возврат болду. Бул жактан ошондой эле кемип турат. Ошондой эле складта канча товар калды баарын көрсөтүп турат. Мынакей. Эми кеңиздер оптом сатайлы. Оптомду басабыз дагы. Галочканы күйгүзүп, линейка серия менен сатсак, линейка серияны жандырып коебуз. Анан бул жерден тандайбыз. Мисалы шым дейли. Шым серия. Мынакей складта бар. 42 размер тандайбыз дагы. Эми серия менен кетет. Мисалы ар бир размерде 1 штуктан болсо 1 деп жазабыз дагы. Корзинага кошобуз. Мынакей. 42ден 48ге чейин 1 штуктан 1 серия жазылды. Андан кийин сатууну басабыз. Мынакей, сатылды. Ошондой эле бул жактан отчеттун баарын көрсөтүп турат. Мынакей. Биздин серия шымдарыбыз. Анан бул аналитиканы ачсак, бул жерде хит товарларды көрсөтүп турат. Өтпөй калган товарларды көрсөтүп турат барынчы. Анан бул тизмеге кирсек, тизмеде бул жерде 5 штуктан аз калган товарларды өзү автоматически чыгарып коет. Кол менен деле кошуп койсок болот. Бул закупка керек да. Кайсы товарлар калбай калса, ушул жактан жазып, WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуздар болот. Ошондой эле бул жерге клиенттин атын жазып туруп сатсак болот. Мисалы постоянный клиентибиз болсо, бул жерге жазабыз. Мисалы Самат деп коелу. Саматты кошобуз. Анан сатуу бөлүмүнө өтөбүз дагы. Бул жерден атын тандайбыз. Жерге кирип туруп, мынакей, Самат деген тандайбыз дагы. Саматка мисалы кийим беребиз. Оптом сатсак, оптом галочкасын күйгүзүп коебуз. Бизден мисалы шым заказ берди. Кара деп коелу, линейка менен. Бул жерге санын жазабыз. Мисалы 1 серияда. Анан корзинага кошобуз. Ошондон кийин мисалы карызга сурап калды биздечи. Карызга берүүнү басабыз дагы. Сатууну басып коебуз. Мынакей бизге карызга берип атабыз клиенткечи. Окейди басабыз. Кеттик карызга. Эми карыз корулорго киребиз. Бул жерде мынакей. Бизде Самат деген клиентибиз карызга бул жакта көрсөтүп турат. Ушундай кылыпчы. Ошондой эле өзүбүздүн карыздарыбызды жазсак болот. Бул жерде поставщиктерге киребиз. Мисалы өзүбүз карызга алып сатсак, мисалы поставщигибиздин атын жазабыз. Мисалы Али деп коелу. Бул жерге телефон номерин жазып койсок болот. Мисалы мондой кылып коеюн. Биздин карыз мисалы 10 000 карызыңыз болсо 10 000 деп жазып коебуз. Монтип кошуп коебуз дагы. Андан кийин карызыңызды монтип төлөй бересиз. Мисалы канча төлөдүңүз? 2000 сом деп коелу. 2000 окейди басып коебуз. Мынакей 8000 калды деп баарын көрсөтүп турат. Поставщик бөлүмү ушундай иштейт. Кеңиздер магазиндерге көрсөтүп берейин. Магазиндерге кандай сатат? Бул жерге ошо категория менен койсоңуздар болот товарларды. Мисалы бут кийим деп коелу. Бут кийим деп туруп, бул жерге атын жазабыз. Кроссовки деп туруп. Бул жерге линейка сериясын койсок болот. 42, 44, 46, 48, 50. Алган бааңызды жазасыз. Мисалы 500 дейли. Сатуу баасы 1,5 миң. Оптом сатсаңыз бул жерге оптом баасын жазып коесуз. 750 деп туруп. Ар бир размерде канча штуктан? 1 штуктан болсо 1, 10 штуктан болсо 10 деп коесуздар. Анан базага кошуп коебуз. Складка кошулду товарларчы.
Анан кийин бул сатуу бөлүмүнө киресиз дагы, сатасыз. Мисалы бул категорияны тандап эле бут кийимдерди тандайсыз. Бул жерге атын жазасыз. Мисалы бут кийим болсо, кроссовки мынакей. Линейка менен саткыбыз келсе, линейка деп жандырып коебуз бул жердечи. Жөн эле саткыбыз келсе, буну өчүрөбүз. Оптом эмес, розница болсо оптомду да өчүрүп коебуз дагы. Бул жерден тандайбыз. Кроссовки карайбыз дагы канчанчы размер. Складта жок товарларды көрсөтпөйт, бул жерде складта бар товарларды көрсөтүп турат. Мисалы 46 размер деп коелу. Ошондо бир штук болсо бирди басабыз дагы. Корзинага кошууну басабыз. Клиент дагы башка размер деп калса дагы, мисалы шым деп коелу, шымды басабыз дагы. Категорияларды тандайбыз. Кроссовки анан шым алып калды. 50 размерден 50 тандайбыз дагы. Бир штук тандап туруп кочобуз. Шым менен кроссовки алды биздин кардар. Анан сатууну басабыз. Сатылды. Отчетко кирсек, бул жерде баарын көрсөтүп турат. Мынакей. Таза касса, выручка, пайда, карыз, чыгым баарын көрсөтүп турат. Бул жерге аренданы жазсак болот. Чыгымдар, мисалы обед болсо обед, аренда болсо аренда. Аренда деп коелу. Сумма 25 000. Жазууну басабыз. Мынакей жазылды арендачы. Ошондой эле буну өчүрүп деле койсок болот. Өчүрүп койсок болот. Тура эмес жазып алсакчы. Ушундай ручка тетрадь алып баарын эсептеп отурбайсыздар. Бул программа ушинтип баарын өзү эсептеп берет. Бул жерге эки тил бар, кыргызча жана орусча. Аналитиканы жабып койсоңуздар болот. Могу 5 штуктан аз калган товарларды көрсөтүп берейин. Складка кирели дагы. Карайбыз, бул жерде так 9 штук бар экен кроссовкичи. Ушуну 5 штуктан аз кылайлы да. Жазабыз. Кроссовки кийинчи 5 деп жазайлы. Корзинага кошуу. Сатабыз, сатылды. Могу тизме бөлүмгө киребиз, мынакей. 4 штук калды деп көрсөтүп турат. 5 штуктан аз калган товарлардычы складта. Бул жерде тизмеден удалить кылып койсок болот, эгер ал клиентибиз керек эмес болсочу. Андан кийин бизде ылдыйга түшсөк, жаңы карыздар калат. 0 болгондорду өчүрүү, баарын өчүрүү дегендер бар. Мисалы полный тазалагыңыз келсе, баарын өчүрүүнү басасыз, баарын тазалап салат. Жаңы карыздар калат деп басасыз, баарын өчүрөт, бирок карыздар калат. Мисалы мынакей. Тарк тазаланды, бирок карыздар калды мына. Самат деген бала карыз болчу. 0 болгондорду өчүрүүнү басасыз, 0 болгондор өчөт, калгандары калат. Эгер базаны полный тазалагыңыз келсе, баарын өчүрүүнү басасыз, баары өчөт, мындай болчу. Андан кийин келиңиздер эми сиздерге магазиндерге кантип иштешин көрсөтүп берейин. Магазиндерге монтип иштетесиздер. Бул жерде атайын магазиндерге сканер кылып койгонбуз. Сканерди басасыздар. Баскандан кийин мондой сканер чыгат. Бул телефондон эле иштейт сканерчи. Мондой болуп сканерлеп аласыздар. Базада бар товарлар өзү негизи интернетте бар товарларчы. Бул жака аты өзү чыгып калат. Эгер интернетте жок товарлар болсо, жеке ишкерлер чыгарганчы, анда аты чыкпайт. Бул жерге атын өзүңүздөр жазып коесуздар. Мисалы, самын деп коелу. Бул жерге ошондой эле алган бааңыздарды жазасыздар. 25, 50 сом деп коелу. Оптом болсо 35 деп коелу. Канча келди? Мисалы 100 штук деп коелу. Базага кошобуз. Базага кошулду. Анан клиент келгенде, бул жерден атын жазсаңыздар деле болот. Мисалы мынакей, самын десек чыгат. Анан сканер менен сатсаңыз болот, атын жазып отурбайчы. Сканерди жандырасыздар дагы. QR кодду сканерлейсиздер, өзү чыгып калат бул жака. Бул жака жөн эле штугун жазып коесуз. Мисалы 10 штук деп коелу, самын. Корзинага кошулду, сатууну басасыздар, сатылды. Ушундай кылып батып сатсаңыздар болот сканер мененчи, магазинде иштеткендер. Мынакей бизде отчетто чыгып турат. Бул жерге пайдаларын көрсөтүп турат. Мынакей пайда 250 сом, таза касса 500 сом депчи. Магазинге ушинтип иштетсеңиздер болот. Бул жерге ревизия деген бар. Бул жерде на самом деле товар канча товар бар, складта канча товар бар, бул жерден көрсөңүз болот. Сканерди басасыз, складты карайсыз. Ошол товар канча бар экен деп туруп, штрих коддон сканерлесеңиздер, бул жакта көрсөтүп турат. Самын штук программада 90 штук бар деп көрсөтүп турат бул жердечи. Чыныгы санасаңыздар, мисалы 80 штук болсо, бул жерге 80 деп жазып коесуздар. Сактоону басасыз, мынакей. Бул жака 80 деп турлап койсоңуздар болот. Ошондой эле бул программа ценник чыгарат. Мынакей, ценникти басасыздар. Бул жерде принтериңиздер менен ценник чыгарып алсаңыздар болот. Ошондой эле бул программада накладной чек чыгарсаңыздар да болот. Мисалы самын эле 50 штук корзинага кошуу. Чекти басабыз, бул жерде чек чыгарып берет. Ошондой эле накладной да чыгарып берет. Анан печатты басасыздар. Ошондой алып чыгарып аласыздар. Накладной менен чектичи. Бул жерге скидка кылып берсеңиздер болот. Скидкасын жазасыз бул жерге. Мисалы 200 сом скидка болсо, 200 деп жазып коесуз. Сатууну басасыз, мынакей скидкасы менен бересиз да. Ушундай. Отчет бөлүмүнө өтөйлү. Отчет бөлүмүндө мисалы могу выручка, пайда, карыз, чыгымдарды WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуздар болот. Мына WhatsApp отчетты басасыздар. Мына жөнөтүп койсоңуздар болот отчеттучу.
Андан кийин бул жерде базаны сактоо бар. Бул программанын мээси интернетте да, Chrome'да болот. Ошого Chrome'ду очистить, история, мемелерди бассаңыздар, складыңыздагы товарлар өчүп кетет. Ошого базаны сактап турушуңуздар керек. Мисалы, базаны сактоо басасыздар, бул телефонуңузга сохранить болуп калат. Мынакей. Биздин информацияларда. Ошентип өчүп кетпеш үчүн бир жумада бир сактап турсаңыздар болот да. Анан кайра базаны жүктөп алсаңыздар болот. Эгер будурук өчүрүп алсаңыздар, сакталган базаны киресиздер дагы. Загрузки бөлүмүн карайлы. Мынакей биз жүктөгөн базабыз. Ушуну бассак, обратно мындай болуп база жүктөлүп калат. Базаны алмаштырасызбы, эски маалымат өчөт. Окейди басасыз. Жана сактаган базабызды кайра жүктөп алсак болот. Ушундай бул негизи оңой программа, эч кандай кыйынчылыгы жок. Ушундай кылып иштете бересиздер. Ошондой эле заказга да программа жасап беребиз. Сизге кандай программа керек болсо, өзүңүзгө ылайык, бизнесиңизге ылайык программаларды заказ берсеңиздер, жасап беребиз заказга. Ошондой эле бунун акчасын бир жолу төлөйсүздөр, ай сайын төлөмдөр жок, өмүр бою колдоно бересиздер. Бул телефондон эле иштейт, эч кандай кымбат компьютер, андай мемелердин кереги жок. Телефонуңуздан эле иштейт. Android болсун, iPhone болсун, экөөнө тең иштей турган ушундай программа. Баарын эле көрсөттүм окшойт. Ошондой эле бул жерге уштуктап жүктөгүңүз келбесе, складкачы товар Excel жүктөөнү басасыздар дагы. Бул жака даяр складтагы товарларыңыздарды копировать этип алып келип, бул жерге коюп туруп, жүктөөнү бассаңыздар, полный жүктөлүп калат товарларчы. Ушундай кылып Excel жүктөөнү басып, баарын бат жүктөп алсаңыздар болот. Складкачы. Анан бул жерде ошол мемелери, ошентип аз калган товарлар, бул жака 5 күн аз калган товарлар өзү чыга берет складтачы. Анан өзүңүз эле кошсоңуздар болот. Мисалы, самын деп коелу. Ушундай кылып кошуп, ала турган адамга WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуздар болот. WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуздар болот. Мынакей, закуп. Ушул баарын эле көрсөттүм окшойт. Ушундай оңой программа, ушундай кылып иштете бересиздер. Öyleyse barınızlara assalamu alaikum. Video жақса лайктан басып каналга жазылып коюңуздар. Ушундай пайдалуу программалар чыгып турат.